Негизи быйылкы жылдын эсебинен, жок өткөн жылдын эсебинен элчи, быйылкы жыл бүтө элек да, акырына чыга элекпиз. Кайсыл клип хит болду бизде? Билбейм, көбүнчөсү эле мисалы көпчүлүк биздин угармандар, ошол көрүүчүлөрдүн мындай суроо салсаң эле ачуу айран ичпейлүү деп калды го. Ачуу айран ичпейлүү деп анан адыр-будур тоолордон ашып келбейлүү деп эле башташты го. Чындыгында мына ушуларга көбүрөөк билип калды. Анан тойлордо дагы укмушта. Буларды койсоң тим эле аталар дагы, апалар дагы, жаштар, жашы дагы, карысы дагы чыга калып эле ушундай бир бийлеп кетет. Демек ошол клип хит болгон экен, э? Быйылкы жылдын эсебинен, дагы көп клиптер бар, бирок ушулар эсибизде калыптыр, э? Ооба. Кинолор, кино, ошол эле клип хит дейбиз деги эле. Ошол хиттерди хит кыла турган дагы кимдер? Актерлор керек экен, э? Ал клип өңүнө чыгыш үчүн ага аткаруучу көбүрөөк жакшы аткарып берсе, элдин эсинде мына ошол нерсе калат экен. Ооба. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы ким келди экен? Булар эмнеге кайсыл жакка буруп атат деп. Табышмак ойлочат деп калышты. Анда телекөрүүчүлөргө тааныштыралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз келген инсандан, коноктон сурайлы. Кантип хит жаратса болот? Бизге конокко келди. Жаш актерлордун арасында өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, керек болсо биздин кыргыз элинде эмес, дүйнө жүзүнө дагы, Индия өлкөсүнө дагы барып өзгөчө фестивалдарга катышып, жакшы мыкты мырзалардын ролун сыйлыгын алып келген дагы Анвар Осмоналиев деп тааныштыралы. Да-да-да. Кош келиңиз. Кош келипсиз. Маанай. Уялып атасызбы? Жок, аябай сырдуу болуп турат деп койдум. Сиз ары карап турушуңуз керек эле, анан моңуп туруп, бурулуп чыга калышыңыз керек эле да. Ооба, дым берип, свет берип. Кутман, көп жерге барганда айтып калам, мен келдим, бале келбесин деп. Бале келбесин чындыгында. Аман эсен. Жогоруда клип жөнүндө сөз кылып калдык да, темабыз хит жөнүндө болуп атат. Анан ошол клипке тартылган туурасында айтып берсеңиз. Кантип хит болду? Неге болуп кетти деп ойлойсуз? Тажатып үйдүк го дейм элдин баарын. Ошо болсунчу деди го дейм. Фильмде балдар эле көрүнүп турат деп. Тамаша баягы эми элге жакты, элдин табити. Мисалы алдын ала ошол клип аябай ушунчалык популярдуу болот же ыр хит болот деп ойлогон эмеспиз. Тартылып койгонсуздар. Бизде баягы Курал менен Ильяз менен чыгармачылыкта мындай өз дагы достордон болуп жүргөндөн кийин ушундай ыр болгондон кийин мындай кылалы. Баягы кеңешпескен барма оорубайт деген бир балабыз айтат, дээринис бул идеясын айтат, Курал менен Ильяс муну айтат, ошентип атат. Эң негизгиси баягы түшүнүп бири-бириңдин оюңду так жеткире алсаң эле деп. Андан кийин биз ойлодук ушу эми баягы мынчалык абстрактный бир нерсени деле кылбай эле коелу, баягы элге жакыныраак бир шаңдуу болсун, маанай көтөргөн хит дебедим сразу эле оозумда. Ушундай клиптерден болсун деп аракет кылганбыз. Баягы эмгегибиз элде калыптыр. Анан бул жактан дагы ырдагандарга, ырды аткаргандарга дагы кол чабуулар болуш керек. Сценарийди кантип түзүп калдыңыздар? Чогуу биргеликте түздүңүздөрбү же сиз даяр эле сценарийге келдиңизби? Сценарийди чогуу түзгөнбүз. Биринчи Курал менен Ильястар барып, Эрнис Сыдыков менен сүйлөшүптүр. Ушундай болуп атат, кандай кылсак болот дейт. Анан биз айттык, ушул жерден болгондон кийин ыр шаң болуп аткандан кийин бир клоунада кошпойлубу? Кыргыз драма театрынын актерлору менен чогуу деп эле. Анан клоунада да аябай жагып кетти аларга идея. Анан Эркин Эгембердиевдин байкебиз бар, Дем театрынын Кыргыз драма театрынын актёру, театр кино актёру. Ырды негизи сунуштаган ошол да Эркин. Кийин Эркин байкебиз. Курал айтып калды, ушу ырды сунуштаган Эркин болчу 1-2 жыл мурун айткан. Анан жүрүп ошол ак кемедеги ошол убактысын, ошол жерин көрүп туруп, анан кийинки сөздөрүн өзү сулап жазып. Ошо бир эле кишинин идеясы эмес да. Ар тараптан, Деги эле азыркы учурда клиптерде эмес, көптөгөн кинолордо роль жаратып келесиз да. Анан жакында чыга турган 8-мартта чыгат экен, ачылышы болот. Сүйүү керемет деген кино чыгып атат. Ушул кино туурасында токтоло кетсеңиз, кандай роль жараттыңыз? Сүйүү кереметте баш каарман да. Биринчи сүйүүгө кабыласыз. Сүйүүгө кабылам албетте. Бул негизи сүйүүгө кабылган болот кинонун башында. Негизи кинонун өзөгү сүйүүнү керемет кылып көрсөтөсүздөр да, э? Ооба, сүйүү керемет деп. Негизи аякта дагы биздин режиссерлордун, сценаристтердин дагы ою бар. Чыныгы сүйүү менен сүйүүгө жетүү максат кандай? Жана жөнөкөй бала менен өзүнө ишенген, мисалы, аябай байдын балдары, саркеш жүргөн
заман бап жүргөн балдар, мисалы мындай айтканда авторитеттүү балдар деп коет го университетте. Ошол бала жөнөкөй баланын өзүнө ишенбеген, өзүнүн ой максатын же өзүнүн оюн айта албаган баланын дагы өзгөрүүгө болот. Баягы чындыгы сүйүүсүн. Анан биздин кинодо дагы фотоаппарат сыйкырдуу болот, өзү сүрөтчү болот. Анан ошол кыздар менен тажрыйбаны алыш үчүн фотоаппарат сыйкырдуу болуп калып, анан тарткан кыз эле жакшы көрүп кала берет да. Аба пенденин оозунда Кудайдын кулагында дегенде бир күнү таяк. Сүрөтчүнү жакшы көрүп кала береби кыздар? Ошо фотоаппарат менен тартса, мисалы мен да ошол фотоаппаратымды берип туруп, мисалы Алмаз мырза сизге берсе сизди жакшы көрөт. Жакшы көрүп ашат экен. Кызды тартсам, Дженнифер Лопестарды тартып койсоңуз сиздики да. Анан ошондо баягы бирок тандап калат турбайсызбы анда, арасында өзүнүн чындыгы, жүрөгү жакшы көргөн, баягы сезимдери таза, жакшы көргөн кызды тарта албайт да. Кандайдыр себептер менен. Анткени сүйүүсү таза чындык болот. Анан ошо фотоаппаратсыз жетет да. Деп эле кинонун баарын айтып салбайсызбы? Анан негизи ушундай могу жеринен күлгүлө деп. Эң сонун. Деги эле акыркы учурларда сиз тартылган кинолордо ошол терс кармандарды аткарып келе жатасыз да. Эмне себептен терс кармандар сизге ролдору буйруп калып атат? Негизи пенденин оозунда Кудайдын кулагында деп коет го. Терс кармандарды көбүрөөк жакшы көрөм да. Өзүңүз? Өзүм. Терс карман ойносом экен, терс карман ойносом экен деп. Анткени бул өзгөчө кыйынчыраак болот, кыйыныраак болот. Бардык ролдор эле кыйын негизи, оңой роль же негизи эле оңой жумуш жок го. Анан мындай болот да кээде ошо терс кармандарды ойноп жүрүп мындай элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болсоң кандай болот экен деген кызык да. Баягы жакшы карманды ойноп эле, баягы аябай жакшы кишини ойноп эле элдин баары жаман жакшы көрөр эмеспи? Анан бер жактан карап туруп ушундай ролду ушунчалык кинодон жаман көрүп, анан кадр сыртынан жашоодон аябай сыйлаганга кандай болду экен деген ушундай ой максат болчу да. Мен анткени мурун Советтер Союзу убагында терс карман ойногон биздин актер аталарыбызды сабап кетти дегендерди угуп алып, кино ойлонуп койчумун да. Анан ошол ролдорду ойноп жүрүп, анан өзүмө да кызыктуураак. Баягы терс карман кандай болду экен. Мисалы баягы айдындагы же медалдын эки тарабы болот дейт го. Ошо терс карман роль берилсе, менин бирден биринчи максатым терс карман деле терс кармансыз жаман ойной беришмес, жакшы жагын да издеп көрөйүнчү деген өзүмдө бир максат боло берет да ошон үчүн. Баягы илгерки Жөнөкөй Мария деген телесериалда Ларена деп аябай бир терс карман ойногон айым болгон. Бирок ошол кинодон кийин сиз айткандай ал айымды аябай жаман көрүшүп, ушунчалык жек көрүшүп, жанагы көчөдөн жол туруп калса дагы жаман көздөр менен карашып, уруу ийгенге, сабап ийгенге чейин барган экен. Бирок ал кийин өзүнүн интервьюларында жок, мен ал кинодо жөн гана роль аткаргам, мен өзүм аябай жакшымын деп ушинтип жүрүп, акырын анан коомчулукка өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп жүрүп, анан жактырып мындай жагып калган экен. Сиз коркпойсузбу ошол нерседен? Мындай жолдо баратсаңыз анан кийин көзсүз сүзгөндөр болуп атабы? Интернеттерден, баракчалардан, немдерден жазып атышабы? Катуу жазышат. Ошол жакта эле жүрөк түшүп баштайбы? Ооба, кээде коруп кетем, ушул кишилерге алдынан чыкпасам экен, чыксам да соо кезинде чыксам экен деп. Чындыгында баягы телекөрүүчүлөр ошондой ролду же болбосо өздөрүнө ошондой кабыл алышы мүмкүн. Мисалы, биз дагы эфирде сүйлөп жаткан учурда элдер ойлошот да, жашоодо да ушинтип токтобой сүйлөйт булар депчи. Ошондой эле кабыл алынып атат болуш керек. Бирок жашоодо биз сүйлөбөйбүз деп актан алгансың э. Индия жерине барып, Индия жергесине барып, өзгөчө фестивалга катышып келдиңиз. Ал жактан жөн келбестен белек бай алып келдиңиз. Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз, кандай болду? Кантип барып калдыңыз? Негизи Индияга Осмоналиев деген тасмабыз менен барганбыз. Режиссер Далимир Атилепберген экөөбүз. Киностудия Кыргыз фильм, департамент Кыргыз фильм. Мамлекеттик тасма. Анан фестивалдар болуп, ага чейин да фестивалдарга катышкан, автордук фильм Далимирден. Монреалда, Канадада эң мыкты режиссерлук дебют номинациясын алып, анан баягы чынжыр деп коет го. Же тепкичи катары. Бир фестивалдан бир фестивалга чакыруу болуп туруп, анан ошо Индияда Бангалор шаарында өткөн кинофестивалда Азиянын эң мыкты тасмасы болуп аталган тасма. Ошонун артынан эле кайра бир айга жетпей, ошол жакта Бухванашар деген шаарында Алтын үч бурчтук кинофестивалына чакырышып, ошол жактан мыкты мырзанын ролун тапшырышкан. Сүйүнчүм бир эки эсе болгон. Анткени мен дагы Оскар номинацияларын көрүп, же Канский фестивалдардан, же биздин Ак Элбирстен мыкты мырзанын ролун алды десе, бул баягы генерал болууну самабаган солдат жок деп коет го.
Мен ушундай бир жашоомдо бир жолу ушундай бир мыкты мырзанын ролун театрдан же кинодон аламбы, алсам кандай болду экен деген ойлор болчу да. Мен алсам тим эле кандай элестете алчу эмесмин. Болгондо да Индиядан алдыңыз да. Индиядан Кандай болду? Биринчиде түшүнгөн жокмун эмнени алып атканымды эле, эмне үчүн сыйлык алды, мен ойлодум, биздин тасма алды. Анткени ага чейин эле мен же англисче билбесем, же индия тилин билбесем, жанымда котормочум жок болсо, өзүңүз бардыңыз. жалгыз эле баргам. Анан бүт бар эле мага окшоп, азыр дагы жакшы техника өнүккөн убакыт телефондо жанакы которо койсо болот. Ошолор менен эле сүйлөшүп жүргөм. Дудуктай болуп эле барып которуп эле голосовой жиберип коюп эле үн менен которуп эле анан ошол жактан ар бир немелерге тапшырып аткан. Биринчиде диплом эле тапшырып аткан, эч кандай статуя өткөн жок. Анан түшүндүм мен башында баягы катышкандыгы үчүн мындай сыйлыктарын жакшы сыйлыктар аягында де ортосун жетип калды, өтүп кетти, ортосунда эле бүтөйүн уже 1 сааттан ашып кетти болуп атканда. Ырдап атышат, бийлеп атат, Индияда кантип бийген жок. Тапшырып атат анан. Билем, Кыргызстан, Андерхавен, бирдеме актер Анвар Осмоналиев чыгып, биздин тасмабыз сыйлык, бир сыйлыкка ээ болуптур деп сүйүнүп эле асман алдында деп бер жакка дипломду карасам Анвар Осмоналиев the best actor деп турат. The best actor тигинден десем, best actor деп эле баары куттуктап. Thank you деп коем, биздин кинону алып турат. Интернетке best actor десем, лучший актер дейт. Номер 1 актер дейт. Ойлодум, лучший актер. Мужской роль турбайбы? Кайра сүйүндүм, сахнадан эмес, бер жакка отуруп. Ошондо суранышыңыз керек эле, кайра сахнага чыгарылачы мен сүйүнөйүн кайра деп. чыккым келди. Кино үчүн сүйүнүп анан өзүм үчүн сахнадан сүйүнгүм келди анан бер жакта отуруп сүйүнүп эле анан ошентип кубаныч коюнга батпай эле же үйгө жете алсамчы. Андан 2 күндөн кийин келем да бияка. 2 күн Индияда болуп, анан 4 күндө келем да, бир сутка жол менен. Жетпейм. Телефонум интернет баракчаларына чыгып кеткен, телефон тынбайт, куттуктоолор. Келип көрүндүк алгым келет. Анан эң кызыгы ошол Индияда, сиз эми баягы Индияда да популярдуулукка ээ болуп кеттиңиз да, туурабы? Ошол эле мисалы бул кыргыз телеканалдары эмес, Индия телеканалдары сизди чакырып, анан интервью берип келгениңизди дагы билебиз. Анан кантип бердиңиз? Англис тилин билбесеңиз, Индия тилин билбесеңиз, адамдан амалы качып кутулбайт дейт турбайбы? үйрөнүп койдуңузбу дагы? Анан неме болду? Сиз программа боюнча мындай программа берилет да бизге. Карасам, ошо жабылыш аземинин алдында баардык келген катышуучулардын интервью алышат экен. Архивке, телеканалына. Анан ошондо мага айтышты, ушул программаны которуп отуруп, анан айттым, буга кыргызча берем, бир жерине кыргызча бердим. Айттым, биринчи кыргызча берейин. Бирөөлөр которуп берет, тияктан субтитрлар менен жаганы которуп карасам макул болду. Анан кыргызча бердим. Анан ичиме сүйүнүп койдум. Индияга келип алып, Индия телеканалында кыргызча берип атам. Бул деле сыймык. Рас эле үйрөнбөптүрмүн деп койдум. Анан эртеси кайра келишти. Дагы бир каналга берилет, бирок бул каналга индияча сүйлөсөңөр жакшы болот эле деп. Анан эмне кылам да, англисче болот. Анан эртеңдеги күнү бияктан иниме жаздым, кыргызча. Мен Анвар Осмоналиев Кыргызстандан деп туруп, англисче котордагы ошону биздин тамга менен жазып үй дедим биякта. Анан тетрадь калып, ошону өзүбүздүн тамга менен, бирок англис тилинде кылып жазып туруп, анан ошону минтип окуп аткам, анан болбойт экен. Камерага кирип калат, крупный планда отуруп, средний кирип калат. Анан минтип карап турсам, толтура баарда кинону көрсөтүлгөн, элдин баары кыргыз актер деп жүрөт, эң агы менмин. Анан карасам бир индустрия жакта, анан sorry деп чакырып алып туруп, анан мисалы, сиздин бетиңиз камера болсо, ошону мун менен койдурдум да караттым да, анан камераны карап эле окуй бердим, кыйын болуп, англисче билгенде. Билет экен деп калышты да. Анан элдин баары, тияктагылардын баары. Анан биринчисинде уялып аткам мен негизи. Же тил билбесем эмне келди деп атат, жанакында уялып, извините, sorry деп анан берип коюп, можно деп анан окусам эле. Баары түшүндү болуш керек. Кол чабышты. Мен тил билбеген эмес, ошону тапканыма кол чабышты да. Сиз анда эмелишиңиз керек эле да. Өзүнчө эле чыгып эле дорекина дореки дуния хедил бареки деп сүйлөшүңүз керек эле жана ырлардан. Сонун негизгиси баягы бул биздин сыймык, сиздин да сыймык, кыргыз элинин да сыймыгы. Эми кийинкисинде буйруса барганда билип калдыңыз, эмне кылыш керек экенин. Кийин англис тилин үйрөнүп, башка тилди үйрөнүп, дагы чоң бир сыйлыктарга ээ болуп жүрүңүз деп айта алам. Ал эми бир суроо берип калайынчы. Биздин тема хит болуп атпайбы? Анан сиздин оюңуз боюнча кыргыз киносунда
анда кайсы кино хит болду деп ойлойсуз сиздин оюңуз боюнча? Мен бир эле киного эмес, бир аз кинолорго жалпы. Курман жандатка тасмасы хит болду. Бир тууганчиктер хит болду. Азыр Айыл кемп болуп атат го дейм, Айыл кемп мен в поисках апам биздейм дагы хит болот. Кокуй кошуна асман алдында иди. Өзүңүздү качкан кыласыз. Анан мен Индияга барып деле кайрайт көрөйсүз. Эмне болсо дагы сизге чоң рахмат айталы. Рахмат билдирели. Албетте дайыма ушундай терс карман болобу, оң карман болобу, кандай карман болсо дагы ошолордун мыкты ролун жаратып бере бериңиз. Биз бул жактан кубана берели. Ишиңиз алдыга жылы берсин, Сизерге да ийгилик. Рахмат. Жалпы экран аркылуу таң атпай, жалпы кыргыз элибиз менен амандашып, саламдашып, жакшы маанай курганга шарт түзүп бергениңерге. Сизге ыраазычылык билдирели. Бүгүн бизде конокто актер Анвар Осмоналиев болду. Биз болсо таң маанай программасын улантабыз. Катарыбыздан эч кайда алыстабай туруңуздар. Кеттик алдыга.